Мамлекет кызматынын салгаттарыбыз. Мактануудан алыспыз. Көзгөн районунун эли абдан меймандос. Маселе жок дейин десек, маселе бар. Муну ошол жетекчи элинен сурап көрүш керек. Жалгыздараак бак болбойт. Эң биринчиден биз дагы ошо кандай кабыл алат? Эл бизден үмүтү чоң, ошон үчүн баягы региондорду алмаштырууда жаңы жетекчи келүүдө кандай кабыл алды деген бизде да ошол ой болуп атты. Абдан жакшы тосуп алышты, абдан жакшы кабыл алышты. Себеби эл дагы түшүнүп атат, көп учурда ошол орун алмаштыруу менен жетекчилер баягы көп убакыт иштеп калса, бизге мындай көп нерсе, жаңы нерсе кийрүүгө оор болуп калат. Биз көнүмүш адат менен эле күндөн күнгө аткарып аткан жумуштар менен көнүп калып туруп, анан бир жаңы нерсени алып келүүгө оор болуп калат. Ошон үчүн эл дагы ошону түшүнүп атат. Жаңы жетекчи келе турган болсо, жаңы тажрыйба, бир жаңы көз караштар менен келе турганын дагы сезип, бирок бизге дагы ошол талаптарды, ошол үмүттөрүн айтып атат да. Жаңы жерден келгенден кийин ошол тажрыйбаны бияка кийрүү, жаңы көз караш менен иш алып барууну дагы талап кылууда эл дагы ошон үчүн жакшы кабыл алып атат. Бүгүнкү күндө албетте ар бир региондо, ар бир райондо дагы өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ошону чечүүдө дагы ошол жаңы тажрыйба керек экенин дагы эл да түшүнүп, ошону дагы бизден үмүт кылып атканы дагы ошол да. Жалпысынан абдан жакшы тосуп алышты. Мен бүгүнкү күндө бардык райондун, бардык айылдардын кыдырууга жетишкен жокмун. Мен өзүм максатта койгом, ар бир аймакты эмес, ар бир айылды кыдырып, ошол көйгөйдү жеринде өзүм көзүм менен көрүп, ошол маселени чечүүгө же биз бир жылдык, бир айлык планыбызга кирип, ошонун үстүндө иштөө. Ошон үчүн азыр бир жарым жетишип калдык кыдырууга. Эл менен таанышып, жар менен дагы жетише элекпиз. Эми буюрса жакын арада кыдырып дагы таанышабыз. Бардык жерде, бардык айылдарда эл дагы ошол абдан жакшы кабыл алып, жакшы тосуп атат. Жалпысында айта кетсек, Көзгөн районунун эли абдан меймандос, абдан иштемчил, эмгекчил эл экен, ошол жакшы тосуп алып, бизди жалпысынан биз кесиптештер менен дагы бул боюнча маалымат алышып беришип атабыз. Абдан жакшы кабыл алып атышат. Туура айтасыз. Эң биринчиден бул жалпы мамлекетибиз, Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет болуп аткандан кийин, экинчиден жалпы элин, ошонун ичинде Өзгөн районунун эли 95% дээрлик бул айыл чарба менен алектенет. Демек айыл чарба бул абдан маанилүү тармак. Эң биринчиден бул айыл чарбанын кайсы тармагын албасак дагы бул суу маселеге келип такалат. Өзгөн районунда жалпысынан 4 чоң дарыя бар, көлөмү чоң дарыялар. Суат маселеси мындай чоң орчундуу эмес, бирок ошол эле кезде бул жерде ошол 45 000 гектар боло турган болсо, 3100 гектар бул шалы күрүч өстүрүлөт. Күрүчтү бул өсүмдүк дагы ошол сууну, ошол өсүп аткан кезинде сууну дайым талап кылат. Ошол эле кезде айта турган болсок, маселе жок дейин десек, маселе бар. Албетте бул дагы ошол тармакта иштеген кишилердин дагы белгилей кетиш керек, жакшы жумуш алып барып атышыптыр. Ошону менен элдин көбүнчөсү чечилип атыптыр. Бир-эки көйгөй жаралды. Ошол жеринде эле комиссия түзүп, ошо барып жерде таратуу, бөлүштүрүү деген эле маселе экен. Ал жеринде эле тез эле чечтик. Бирок ошол эле кезде айта кетсек, бул жердин кыртышындагы жалпы ошол рельефтин дагы түзүлүшү дагы бул көбүнчөсү сайдын тегереги эле иштетилип атат. 45 000 гектарды ала турган болсок, ошол 13,5 000 гектар эле сугат жер болуп атат. Калгандары кайрак жер болуп атат. Демек, бул маселе боюнча насостук станциялар керек экенин туура түшүнүп атабыз. Жалпы ошол кайрак жерлерди сугат жерге айландырууну, багбанчылык менен алектенүү, бул бардык ушул сугат маселеге келип такалат. Ошон үчүн бул жерден баягы көйгөй жок дегенден алыспыз. Көйгөй ошол насостук станцияны тамчылатып сугаруу ыкмасын пайдалануу, багбанчылыкты, ошол шарты келген мүмкүнчүлүк болгон жерлерге ошол бак өстүрүп, көп жылдык мөмө бак дарактарды өстүрүү, ошол маселе бар.
Бул дагы мен бир приоритет катары кабыл алып атам, элге жеткирүү керек. Бирок албетте бул адегенде тажрыйба алышыбыз керек. Адегенде өстүрүп көрүшүбүз керек. Себеби ар бир региондун өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барышыбыз керек. Ал тажрыйба алыш үчүн жок дегенде 1-2 жыл керек да. Ошол өсүмдүк өсүп кетеби, мөмөсү береби, ошол деңгээлдеги түшүмдү камсыздап береби. Бул тажрыйба алып туруп, андан кийин элге жайылтышыбыз керек. Бирок тажрыйба бар экен, мен 1-2 ай өкмөттөн көрдүм, бул тамчылатып сугарууну, ошол гидротаран деген пайдаланып аткан жерлерде ошол энергияны пайдаланбай туруп ошол сугат маселени чечип аткан жерлер бар экен. Демек, тажрыйба бар, ошону жайылтып кеңейтишибиз керек. Туура айтып атасыздар, пандемия бизге бүгүнкү күндө ошол жаратмандык эмгек менен алектене албай атабыз, оорураак болуп атат. Бирок ошол Өзгөн районунда жалпысы 450 ошол ооруканада орун биз даярдаганбыз, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө мына азыркы маалымат мага күндө электронка менен берип атат, электрондук почтага 102 адам больницада жатып атат. Бүгүнкү күндө биз жетишип атабыз. Ошон үчүн мындай чоң көп тыюулардан азырынча алыспыз, бирок ошону менен бирге элге түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Мына жакын арада бүгүнкү күндө дагы вакцинациясы кампаниясы өтүп атат, жалпы мамлекетибизде, ошонун ичинде бизде дагы 13 000 адам азыр бүгүнкү күндө 13,5 мың адам вакцинадан алып бүттү, бир 3,5 мың дагы вакцинациядан өтсөк, ушул кампанияны дагы улантканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Туура, бирок ошону менен эле бирге биз жаратмандык эмгектен алыс болбой элебиз. Ошондой эле айыл чарба жумуштарын жүргүзүп атабыз, иш алып барып атабыз. Жана мен буга чейин айтып кеткендей, эл абдан эмгекчил, ошончо мээнет менен азыр мына ооруп чыгуу жумуштары болуп атат. Бүгүнкү күндө эгиндин бир 20% чабылып калды. Тоют камдап атабыз. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, тоют маселеси абдан оор жана приоритеттүү болуп атат. Ошол боюнча бирок эмгегибизди жасап атабыз, иш алып барып атабыз. Муну албетте менден сураганда мен жооп бере албай атпашым керек. Муну ошол жетек элинен сурап көрүш керек. Мактануудан алыспыз, албетте, бирок ошол эле кезде бизге талап кылынган бул эң биринчиден көрсөткүчтөр. Бул мейли салыкты айтабызбы, мейли индикативдик пландарды айтабызбы, өз убагында ооруп жүргөндү айтабызбы, сиздер азыр сурап аткан ошол сугат маселеси жалпы айыл чарба тармагындагы. Андан тышкары, албетте, тилекке каршы бүгүнкү күндө пандемия менен күрөш ошол биринчи толкундан бери ошону менен күрөшүп аттык. Бардык мүмкүнчүлүктөрдө, бардык билимибизде, бардык тажрыйбабызда ошол аракет кылдык. Мен айткандан бир көрсөткүчтөрдөн ылдый кеткен жокпуз. Убагында бардык жумуштарды аткарганга аракет кылдык. Ал эми мен өзүм жетишкендиктерди же бир мындай мактанчу нерсени мен албетте айта албайм. Муну жетек элинен сурап көрүш керек. Мактангандан алыспыз. Бирок ошол эле кезде мен ойлойм, бул эң биринчиден баягы жетекчи жалгыздараак бак болбойт. Жетек эл дагы ушунчалык эмгекчил, мээнетчил, ушундай жумуштардын баарын убагында аткарган. Бул райондун көрсөткүчү эң биринчиден элдин эмгеги. Ошон үчүн ар бир малчыдан айтабызбы, ар бир дыйкандан айтабызбы, ошол өзүнүн ордунда аткарып аткан жумушуна, кызматына. Ошол райондун көрсөткүчү, ошондон баары топтолуп туруп көрсөткүч болот. Эми ошон үчүн мен айта алам, элдин ошол эмгеги менен ошол артта калган жокпуз деп эсептейм. Скөл областы боюнча алдыңкы орундарды ээлеп келдик. Бул дагы бир жолу айтам, бул жетекчинин кызматы эмес, бул жалпы элдин салымы. Ошол салымдар менен мен ойлойм, Жетек районунун чоң потенциалы бар. Буга чейин дагы ачканга аракет кылдык. Мындан ары дагы ошол потенциалын ачып, Жетек району алдыңкы орундарды ээлеп жүрөт го деп ойлойм. Эми тажрыйба деген бул албетте адамдын ошол эмгек жолу, билим деңгээли бүт баары тажрыйба болот. Мен белгилей кетчү, Жетек районунда
ошол менин атам менен кызматташкан инсандар бар болчу. Мага жардам берип аткан чогалар менен кийин мен дагы атам иштешкен адамдар менен иштешип калдым. Мейли иш кагаздарды айтабызбы, мейли ар кайсы тармактарды айтабызбы, ошол кишилердин биз тажрыйбасын алганга аракет кылдык. Ошолордун билиминен бөлүшкөн билимин өзүбүз сиңиргенге аракет кылдык. Ошол менен иш алып барганга аракет кылдык. Бардык жагынан ошол жетөөбүзгө алган тажрыйба бул биринчиден эмгек жол менен айыл өкмөттө иштедик, орун басар болуп иштедик, аким болуп иштедик, бирок дагы бир жолу кайталайын. Ар бир жердин, ар бир райондун, ар бир региондун потенциалы бул эл. Ар бир жетекчи алып аткан тажрыйба бул ошол элдин салымы. Албетте бул жерде окшоштук дагы бар. Анын ичинде эгерде тармактарды айта турган болсок, бул тоо кен дагы бар. Бул айыл чарбадагы окшоштуктар бар, ошол эле кезде айырмалар бар. Мисалы мен жана айтып кеттим, багбанчылык бизде Жетөөбүз районунда бир 3 зонага бөлө турган болсок, ошол бир зонасы толук багбанчылык менен, даже 2 зонасында айта турган болсок болот. Бул Алма, Алмурут, ошол Өрүктү айтсак болот. Коконглазды бүгүнкү күндө мына тажрыйба алмашып, мына Жаңгакты дагы пландап аттык элек, Жаңгакты дагы. Мына бул жерде окшоштук нерсе табигый илгертеден бери келаткан мекени Жаңгак болуп атса, бирок ошонун түшүмдүүлүгү бир жылда бар болуп, бир жылда жок болуп атат. Ошону биз мындай колго алып туруп, ошол боюнча да иш алып барышыбыз керек. Ошол эле жаныбыздагы региондордо Араванды айтабызбы, Ноокатты айтабызбы, жерде багбанчылык жакшы өнүгүп атса, өзгөн районда жерде мындай мен көп көрбөй элем да. Ошон үчүн бул тажрыйбаны алсак болот дагы, бул багытта иштесек болот деп ойлойм. Бул жерде потенциалы күчтүү деп ойлойм. Себеби табигый ошол мекени болгон, ошол эле Жапай Алманы айта турган болсок, ошол эле Жаңгакты айта турган болсок, багбанчылыкка мүмкүнчүлүк бар экен. Демек дагы бир жолу жанагындай кайталап кетем, албетте бул тажрыйба керек. Муну элге жайылтуудан мурда биз өзүбүз өз көзүбүз менен көрүшүбүз керек. Мөмөнү канча берет? Ошол деңгээлде болобу, ошол регионго жарайбы, климаттык ушул зонага шайкеш келеби деген нерсени. Ошону иликтеп туруп, анан четинен уже тапшырмалар берилди. Бул боюнча дагы иш алып барабыз. Мына жакын арада дагы айыл чарба департаментинен чогуу биргеликте ошондой семинар өткөргөн атабыз. Бул жерде четинен башталып аткан тажрыйбаны элге жайылтышыбыз керек. Себеби бүгүнкү күндө азыр карап көрсөңүздөр, ошол агарот жайда карап көрсөк, көбүнчөсү жемиш менен. Ошол эле кезде көрүп атабыз, мүмкүнчүлүк бар багбанчылык менен. Мындайча айтканда, жерди туура пайдаланышыбыз керек. Көбүрөөк киреше алып келген өсүмдүктөрдү, башка жаңы нерсени алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Бул окшоштуктагы ошол айырмачылык жагы да келет. Андан тышкары, жалпы айта келсек, рельефтагы, жердин дагы мындай түзүлүшү дагы окшошу менен дагы айырмачылыктар дагы көп бар да. Албетте бизде мисалы күрүч өсүмдүгү өстүрүлбөйт эле. Бул жерде бул жаңы нерсе, бул айырмачылык, бул Өзгөн районунун бренди дагы, Өзгөн районунун мындай кандайдыр ошол элдин бул ошонун тегерегинде дагы күчтүү потенциал бар деп эсептейм да, муну да пайдаланышыбыз керек. Мына жерди дагы айттык, Жетөөбүз району менен дагы ошол Өзгөн районунун, эгерде ошол Жетөөбүз району жалпысы 44 000 гектар болсо, бул жерде 45 000 гектар. Ошону менен бөлүштүрө турган болсок, ал дагы окшоштук келет да. Мал чарба менен алектенгенди, элдин көбү 80%дан ашык ошол мал чарба менен алектенет. Бул жерде алыскы жайыттар бар. Ал ошондой эле бизде дагы Жетөөбүз районунда дагы ошондой окшош нерселер бар. Ошол мал чарбасы менен алектенген, айыл чарба менен алектенген, бул окшоштук дагы келет да. Ошол эле кезде туристтик потенциалды айта турган болсок, бул этнотуризм, экотуризмди айта турган болсок, ошол Скөлбасын Жетөөбүз районунда дагы, Өзгөн районунда дагы ошол потенциал бар экен. Экотуризм, этнотуризмди айта турган болсок, себеби 10 кылымдан ашык тарыхы бар. Ошол жалпы Орто Азиянын чоң борбор калаасы десек болот, чоң ордосу ушул жер боло тургандан кийин баягы муну дагы туура пайдаланышыбыз керек да. Ушул тармактан дагы окшоштугубуз бар. Көп учурда биз ошол базар маселе менен көп жерде окшош да. Бул ошол биздин Жетөөбүз районунда дагы ушундай маселе бар. Себеби трасса ошол шаарды жарып өтөт экен бул жерде дагы. Ошол борборунда дагы базар жайгашкан. Бүгүнкү күндө Кудайдын кулагы сөнсүн, элдин саны көбөйгөнү менен, көбүнчөсү соода саттык менен иш алып барып атканын, элдер ошол базар менен жан багып атканы менен, ошол базардын тегерегинде абдан киши көп болуп атат. Ошол эле кезде бул мурунку жолдор азыраак унаанын өтүшүнө пландалып, ошону менен салынган. Бүгүнкү күндө талаптар мына сезон убагында 40 000ге чейин унаа өтөт.
бул трасса менен. Ошол борбордун өзгөн шаарынын борбору менен өтүп аткан чоң түндүк түштүктү бириктирген чоң трасса өтүп аткан. Ошол жерде тыгын пайда болуп атканы, элдин саны көп, ошол кээ бир мыйзамсыз соода саттыктар болуп атканын көрүп атабыз. Ошол мен эң биринчи келгенде дагы көзүмө урунганы ошол ыңгайсыз болуп аткан нерсе, чоң көйгөй болуп аткан нерсенин эң биринчилерден болду. Ошон үчүн бул приоритет катары мен да тандагамын. Бул тыгынды алуу үчүн бир аз пландар бар, эми бул альтернативдик жолдор боюнча. Бул эми көп каражат талап кылат экен, ошон үчүн бул жерде көп токтолбой коеюн, бирок планыбызда бар. Азыр бүгүнкү күндө ИТУлар даярдалып атат. Ошол ИТУлар менен бүгүнкү күндө мен министрликке чейин пландап атам, барып келгенге. Эми бул ишке ашабы, ашпайбы азырынча айтыш оор. Пландар бар да, себеби көп каражат талап кылат. Бирок ошону менен бирге бул платный жолду мындай иш алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Себеби 24,5 километр 14,5 километрге кыскарат экен биринчиден, экинчиден борборду кесип өтпөйт, бул жүргүнчүлөргө дагы туура шарт болчу деп болуп атат. Экинчиден стратегиялык көпүрөбүз бар экен, ошол жалгыз көпүрө болуп атат. Ошол эле кезде бул жерде кооптуу селге жылдын жалпы бардык сезон болгондо өзгөчө жаз айындагыларда, жаз айында жерде сел өтүп калат. Ошон үчүн бул стратегиялык көпүрө жалгыз болгон үчүн дагы да альтернативдүү көпүрө керек, альтернативдүү жол керек. Бул ошон менен бир 2-3 маселени чечип калат эле ошол тыгында. Мунун базарга тиешеси бар, ошон үчүн мен муну айта кеттим. Ал эми базар боюнча бул жерде мыйзамсыз соода саттык, ошол жарандар баскан тротуарларда, жалпы ошол жерде өрт коопсуздугу сакталбай атат. Санэпидем эрежелер сакталбай атат. Эгерде промтоварлар боло турган болсо, азык-түлүк продукциялар менен чогуу соода сатып болуп атат. Бул биринчиден биз үчүн тез арада баштап элебиз. Биз ошол пландарыбыз менен биз адегенде элге шарт түзүшүбүз керек. Мүмкүнчүлүк беришибиз керек, ошол кайсы жерге соода кылат. Эгерде ошол жерден ала турган болсок, кайсы жерге барып, ошол өзүнүн бизнесин андан ары алектенип ошондой улантат. Андан тышкары такси бустарды айта турган болсок, бул жерде ошол кайсы жерге парковка кылып алат. Биз ошон үчүн бардык архитектура менен, мэр менен дагы тыгыз иш алып барып атабыз. Бул боюнча пландап туруп, адегенде ошол маселени чечип туруп, андан кийин мындай киришибиз керек болуп атат да. Ал жөн эле барып туруп эле бул жерде болбойт, чыгып кет же бул жерде таксини бияка кой дегенден туура эмес болуп атат да. Ошон үчүн адегенде биз планыбыз шарт түзүшүбүз керек. Андан кийин ошол боюнча иш алып барабыз буюрса жакын арада. Эми биз мамлекет кызматынын солдаттарыбыз. Бизге мамлекет бийлик кайсы жака жөнөтсө ошол жака барабыз, ошол жака иштейбиз, ошол жака эмгек кылабыз. Албетте бул үй бүлөдөгү буга чейин көп жылдан бери ротация болбогондон кийин албетте кичине маселелер бар. Эми бул турак жай боюнча дагы, анан үй бүлөнү албетте биз дагы эми жеке бир суроо берип калдыңыз. 4 балам бар. Кичүүлөрү келинчегим үчөө бияка келип жашап атышат менин жанымда. Бирок улуу балдарым чоң энеси менен чоң энесинин жанында болуп атат. Бардык үй бүлөнү алып кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр эми окуу башталды элек, анан эми күз айларга дагы пландап атабыз, кандай кылабыз. Эми чын эле кичине оорураак болуп атат, себеби үй бүлөнү экиге бөлгөндө оор болуп атат. Андан тышкары эми албетте ал жерде дагы үйүбүз бар, аякты да караш керек. Чакан чарбабыз бар, чоң эмес болсо дагы аны караш керек. Ошон үчүн азыр менин жолдошум жанымда бир 2 жума жашаса, бир жумага ошо көлгө барып келип атат. Ушундай эми азыр бүгүнкү күндө ситуациядан чыгып атабыз. Балдардын окуусун күз ай менен, сентябрь менен башталса дагы пландайт болушубуз керек. Эми убакытта көрсөтөт болуш керек, ал убакта кандай болуп калат. Эми ошондо дагы пландап атабыз. Эми улуу балдарды тияктан окуса, кичүү балдарыбыз бияктан окуйт го деп ойлоп атабыз да. Эми менин 2 билимим бар. Базовый билимим бул экология жана жаратылыш пайдалануу. Ал тармакта дагы 6-7 жыл иштедик. Андан кийин экинчи билимим бул муниципалдык жана мамлекеттик башкаруу. Ошол билимдин негизинде азыр ошол мамлекеттик кызматты тандап, ошол кызмат менен элек болуп атабыз. Аттестацияна жогорку балл алдык дегенден мен алысмын. Себеби аттестация бул экзамен катары дагы, бул окуу катары дагы. Ульянов айткандай, канча көп билсең, ошончо билбээриңди түшүнөт экенсиң.
Биз дагы аттестациянын негизинде тескерисинче биз даярданып кезде мындай бир аз мыйзамды окуп анан ошол суроо талаптарга жооп берип аткан кезде биз түшүндүк ошол көбүрөөк билген сайын биз аз билгенибизди түшүндүк. Биз дагы күндөн күнгө билимибизди көтөрүшүбүз экенин түшүндүк. Биз канча көбүрөөк иштеп, канча көбүрөөк билген сайын, канча көбүрөөк тажрыйба топтогон сайын биздин билимибиз ылдый экенин, төмөн экенин түшүнүп атабыз тескерисинче. Биз мындан көп билишибиз керек экенин түшүнүп атабыз. Ошону менен күндөн күнгө билим деңгээлди көтөрүп, канча кызмат менен ошол күнүмдүк алек болбосоң дагы башка мыйзам жагын айтабызбы, башка жактагы тажрыйбаны айтабызбы, мейли ошол эле башка мамлекеттин тилдерин айтабызбы. Бул көбүрөөк биз билишибиз керек экенин аныктады. Көнүмдүк жумуш менен алектенип атып, ошол аттестацияда биз көрүп атабыз, башка тармактарды биз кошо алып жүрүшүбүз керек экенин. Ошончо көбүрөөк мыйзамдын түпкүлүгү нерсенин бардык ийне жибине чейин билишибиз керек экенин аныктадык. Ошон үчүн бул жогорку балл алдык деген нерсе менен айта албайбыз. Биз дагы бир жолу айтайын, билимибизди биз күндөн күнгө көтөрүп, багажыбызды кеңейтип, жалпы деңгээлибизди, жалпы билим деңгээлди балким жалгыз эле мыйзам тармагынан эмес, жалпы бардык тармактан биз билимибизди жогорулатышыбыз керек экенин түшүндүк да. Ошон үчүн эми аттестацияны бул албетте комиссиянын баасы, бирок ошол эле кезде мен өзүмө кабыл алганым, дагы бир жолу Ульяновдун сөзүн айтайын, канча көп билген сайын мен эчтеке билбегенимди түшүндүм. Билим багажын кеңейтишим керек экенин, күндөн күнгө өзүмдүн жалпы бардык тармактардагы мындай иштеримди көбүрөөк иш алып баруунумду максат кылдым да. Бул абдан туура деп эсептейбиз. Себеби мен жана айтып кетпедимби? Күндө кирип чыгып аткан имарат болобу, күндө көрүп аткан кайсы тармакты албасаң дагы адамдын көзү көнүп калат. Ошонун ичинде көбүрөөк жыл иштеген сайын жаңы нерсе адамга көрүнбөй калат экен. Мына мага мисалы ошондой болду. Күнүмдүк нерсе, жаңы нерсени кийире албайт экенсиң. Менин үчүн азыр айтып кеттим, билим деңгээлиңди кайсы тармакта болбосун, ошол тажрыйбаңды көбөйтүп, эң биринчиден ошол багажды кеңейтүү, ички дүйнөңдөн баштап билим дүйнөңдү жалпы баарын кеңейтиш керек деген нерсени бул ошондо гана жаңы нерсе көрүнөт экен көзгө. Ал эми орун алмаштыргандан кийин өзүңө күндө көрүнүп аткан нерсе, көрүнбөй аткан бижерге балким мага чейинкилерге көрүнбөгөн нерсе мага көрүнүп атат. Калыптанган нерсе бул ошол деңгээлде ошону менен эле кете берет. Жаңы толкун кирген сайын бул кеп жерде баягы мен бирөөнөн өйдөрөкмүн же деңгээлим же билим деңгээлим өйдөрөк бирөөнөн дегенден алысмын. Жаңы көз караш менен көргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Учур менен пайдаланып кетип айта кетейин, бул кимдер эмес, жалпы тармактар да ушул муктаж экен. Бүгүнкү күндө бияка келгенден кийин дагы көрүп атабыз, бардык тармактарда. Ошол райондун жетекчилеринен баштап жөнөкөй адистерге чейин бул керек экен. Ошондо себеби бул адамдык потенциалды айтып атабыз. Мындай бир жетекчинин дагы салымы чоң да. Ошон үчүн жетекчилерди алмаштыруу менен, ротация менен ошол бир жаңы толкун, бир жаңы нерсени кийиргенге мүмкүнчүлүк болот экен. Ошон үчүн бул ротацияны толугу менен колдоймун. Бардык тармактарда дагы ушул ротация менен иш алып барууну мен өзүмө көзүмө дагы көрүнүп атат. Бул боюнча дагы улантышыбыз керек деп эсептеймин да. Андан тышкары бул ротация жалпы ошол жетекчилик мен азыр айтып кетпедимби, билим деңгээлине көтөрүүдө жаңы тажрыйба алган. Мисалы мага инсан катары өзүмө көп тажрыйба бир жерде болуп атат. Жана айтып кетпедимби, бул тажрыйба деген элдин салымы, элдин бөлүшкөн билими, ошол элдин эмгеги. Эгерде бир жерде бир орунда боло турган болсо, ошол деңгээлде тажрыйбаны алат экенсиң. Бир жерде сиз айтпадыңызбы азыр өзгөчөлүгү жана окшоштугу деп. Ошонун негизинде бир жерде мен көп нерсени башка мейли маданият алабызбы, мейли каада салтты алабызбы, мейли ошол жетекчилердин сурамжылоо жүргүзүп атып, алардын ою менен бөлүшүп атып, кеңешип атып, мен алардан башка тажрыйба алып атамын. Өзүмдүн тажрыйбамды бияка элге бөлүшкөндөн кийин алардын дагы жаңы көз караштары болуп атат. Демек бир жерде жаңыча пайда болуп атат да, ишти алып барууну айтабызбы, көз караштарды айта турган болсок дагы бардык жагынан мындай жаңыланып атат да. Бул жаңылануу ошол баарыбыз бири-бирибиз менен иш алып барууда мындай түптөлүп түзөлүп келе атат да. Ошон үчүн бул керек экен.